Умурга барганда ушул арабтар ал жакта иштеткен, ошо отелдерде иштеткендер, алар кааласа жөн эле броньду чечип эле салат экен да. Бул чындык. Бул чындык. Ал жакта көбүнчө египеттиктер иштейт. Ошолор көбүнчө ушундай системаларды. Биздин эле кыздар сиз көрсөңүз керек, көбү көчөдө калып калгандар болуп калбадыбы? Анткени мындай болуп калат да. Биринчи бул жактан адам чогултат, кээ бирдер баягы сезон болуп калат да. Умрада деле сезон бар. Август, сентябрда адам азыраак барат. Ушул кезде арзан болот. Дүйнө жүзүнүн баардыгы уже декабрда каникул да. Ошол кезде барганда билет дагы көбөйөт, гостиницага да спрос көбөйөт. Анан булар баягы убагында акчасын берген эмес да. 1-2 ай калганда берем дегенден уже броны отмена кылып кетет, баалар көтөрүлүп кетет. Мен көп эле компанияларды байкап атам, ошодон аксап калып атат да көбүчө. Көбү ошодон аксап, көбү адамдар чогултуп алып кичине уят болуп калып неме кылып атат да. Буга бир мындай поляга даярдангандай эле, мисалы дыйкан өзүнүн немесине жаскамал баягы бензинин, соляркасын, баягы урукун дайындангандай эле буга деле бир кеминде 20 жыл мурун даярданып башташ керек да, ошто системага алыш үчүн, кененирээк иштеш үчүн. Болбосо убагында келгенде кылам десе кыйыныраак болуп калат да.